6 февралда Туркия менен Сириядагы катуу жер титирөөлөрдөн кийин дүйнөнүн ар кайсы аймактарында, анын ичинде Кыргызстанда боло турган жер титирөөлөр тууралуу болжолдор улам-улам көп чыга баштады. Fact Check KG'нин редакциясы мындай жоромолдордун чоо жайын тактап көрдү. 7-8 балга жеткен жер титирөө Ливан, Ирак, Египет, Греция, Кипр жана Израиль өлкөлөрүндө сезилип, андан 10 шаар жабыркаган. АКШнын геологиялык кызматы бул зилзаланы Туркиядагы акыркы 100 жылдагы эң катуу жер титирөөнүн бири деп атап, 1939 Туркиянын чыгышында 30 миңден ашуун адамдын өмүрүн алган жер титирөө менен салыштырган. Жер титирөөнү алдын ала айтуу мүмкүнбү? Бул жаатта голландиялык сейсмологдун Твиттерде берген маалыматы чоң резонанс жараткан. Айтсак, 3 февралда Фрэнк Худербиц жер титирөө Борбордук жана Түштүк Туркияга, Сирияга жана башка бир катар өлкөлөргө коркунуч туудурарын эскерткен. Белгилей кетсек, жер титирөөлөр көп болуп турган Туркияда 2021-жылы 23753 жер титирөө катталган. Бул орточо эсеп менен саатына 3 жер титирөөгө барабар болот. Андыктан катуу жер титирөөнүн болжолдуу мөөнөттү тактабаган постту прогноз деп атоого болбойт. Айтсак, изилдөөдөгү олуттуу аракеттери жана заманбап жабдыктарына карабастан, окумуштуулар катуу жер титирөө ыктымалын бир нече жыл аралыгы үчүн гана эсептей алышат. Ал эми Кыргызстанда жер титирөө боюнча болжолдор болгонбу? Болгон эмес. Айтсак, айрым кыргызстандык Twitter колдонуучулары болжолдуу эмес, 29 январда болуп өткөн жер титирөө тууралуу маалыматты туура эмес чечмелешкен. Туркиядагы жер титирөө Кыргызстанга таасирин тийгизеби? Бул жааттагы абройлуу адистердин айтымында Туркиядагы жер титирөө Кыргызстанга эч кандай таасирин тийгизбейт. Биз Туркия менен ар башка аймактардабыз. Андыктан ал жер титирөө Кыргызстанга Япониядагы жер титирөөлөр сыяктуу эле таасирин тийгизбейт. Бул жагынан тынчсызданбай койсок болот. Канатбек Абдрахмановдун айтымында жылына Кыргызстанда 13 миңге жакын сейсмикалык окуя болорун жана алардын көбүн приборлор менен гана каттоого мүмкүн болгон силкинүүлөр экенин белгиледи. Болгону 10-15 жер титирөөнүн күчү 4-5 балга жетет. Жер титирөөнүн алдына ала турган технология азырынча жок экенин ал дагы белгиледи. Жердин ядросунда болуп жаткан азыркы процесс биздин Индостан плитасына дагы таасирин тийгизиши мүмкүн, бирок ал кандайча жана канчалык деңгээлде болорун эч ким так айта албайт. Адамзат качандыр бир убакта жер титирөөнү так алдын ала билүүнү үйрөнөт деп үмүттөнүү кыйын. Процесс өтө татаал. АКШ жана Японияда дүйнөлүк илимпоздор эң акыркы жабдыктарда иштешсе да, алар бул табигый кырсыкты алдын ала айта алышпайт. Жыйынтык далилденген эмес, жер титирөөнү азыркы шарттарда алдын ала айтуу мүмкүн эмес.